Assalamu alaikum, hurmattуу Десин ТВ YouTube каналынын көрөрмандары. Мына бул мен тартып жаткан жер атактуу Борбор Азиядагы Дордой базарына кире бериш жер. Азыр мен ушул жердин санитардык абалын тартып коюуну туура деп чечтим. Анткени бул жол аркылуу бүт баары ушул жол аркылуу келишет. Анан биринчи эле кирип келатканда биздин маданиятыбыз, биздин тазалыгыбыз ушул жолдор аркылуу көрүнүп турат да. Эми ошол биздин тазалыгыбыз келаткан конокторго, айрыкча мына ушул Орусияда санкциялар башталгандан бери Орусиянын бизнесмендери да, жөнөкөй адамдар да аябай көп каттап калды биз жака. Ошондуктан мен ушул жердин биздин Кыргыздын борбору Бишкек шаарынын жанындагы Дордой базарынын санитардык кире бериш жеринин ушул акыбалын көрсөтүп коеюн дедим да. Мактанганды кыйын билебиз. Биз нарктуу кыргызбыз, биз намустуу кыргызбыз дейм. Ошол биз намустуу кыргыздардын кире бериш жолдору менен тарталы азыр. Ушул көрсөңүздөр достор, мына бул жер мына могу забор тосмо. Бул шаардык орустардын кладбищасы. Ал эми бул жол ушул Дордойго кире турган жол. Акыбалы болсо ушул мына мусорлар бүт. Өмүрү бул жер тазаланган эмес чамасычы. Мен мына бул сатуучулардан сурадым, бул жака жоопкерчиликтүү ким? Бир жолду тазалаган адамдар барбы десем, жок, билбейбиз дейт. Өздөрүнүн алдын билет экен. Ал эми мондай коомдук эл бардык көрө турган жерлерди эми бул таза болуш керек да. Тазалык эми ушунча ойлосоңор, Дордойдо канчалаган миллион, миллиардтаган акчалар күндө айланып, күндө жашоо тиричиликке сарпталып турган жай. Ал эми биздин мактана турган акыбалыбыз болсо ушул мына достор. Эми мен өткөндө былтыр Өзбекстан менен Кыргызстанды салыштырдым эле. Өзбекстанды Анжандан ичине киргенден кийин анан Анжан областынын, анан биздин Кыргызстанга кирген жерди мындан да өткөн ыплас бардак болчу да. Эмне себептен биз мындай бир таза болуп жашай албай ушул жерге бир мэрия, бир жоопкерчиликтүү бир дворникти 20-30 миң менен коюп койсо болбойбу? Канчалаган кыргыздар тентип орустардын туалетине чейин жууп чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Ал эми миллионерлер акча таап жаткан, эми мен жөнөкөй катардагы ишкерлерди айтып жаткан жерим жок. Бул жерлерде тетиги Салымбеков, Алканов деген кыйындар бар, миллионерлер, элдерге кантип акча табышты үйрөткүчтөр. Ошолор эмне себептен ушул жерге бир 20 миң, 30 миң берип бир дворникти коюп коюшпайт? Эми сөзсүз эле өзүнүн Дордойунун ичиндеги жооп бербей, кичине коомдук мамлекетке жардам кылып койсо деле өлүп калышабы? Карасаңар эми ушуну кантип болсун эми ушул мына багынын ичи деле, шагынын ичи деле бүт бардак. Эй, байлар, президентти көрүп атасыңар. Кийивси, мектеп барын Жункайга келип калса энеңерди окутат. Балким чын эле президент келип калаттыр, аны каяктан билесиңер? Силер өзүңөрдүн кара чөнтөгүңөрдү гана ойлогон бай көпөстөрсүңөр силерчи, байлар. Ушул бир жолду жакшылап тазалаганга жок дегенде бир 2 күндө, 3 күндө бир тазалап турса ушундай болбойт эле да. Мына эми мактанганды кыйын билесиңер. Биз нарктуу кыргызбыз, биз барктуу кыргызбыз, намысыбыз күчтүү кыргыз деп. Жункайга ажо келип калса энеңерди окутат, айтып коеюн. Көрүп атасыңар, ажо бүт бар жокту. Баягы Кийивсисин азыр айтып өттүм, мектеп. Эми силерге өчүрүп келди кезек. Ошо кезек келип, бир жаңсыл боло элеңерде моуларды тазалап, адамдай болгула, адамдай. Кичине жыйынтык чыгаргыла сөздөн, биз сүйлөп кала бербейли. Уят экен кошуналарда. Биз эми силер көнүп калсаңар керек. Мындай ыплас, мындай нерсеге көнүмүш да. Башка жактан келген адамга точно эле сразу эле көрүнөт да, ушундай калк экен, анан буларда теги порядок болобу экен деп бирдеке десе эле ызылдап жатып каласыңар. Ой, бизде жакшы, анан мындай, анан кийин тигиндей.
жыргап атабыз, кыйрап атабыз деп мына жыргаганыңар ушул көчөдөн көрсөң кускун келет просто. Ошо бүгүнкү биздин кыска контентибиз. Ажо келсе өлдүңөр.